Мариям Баратова 15 жашта Ходжкин лимфома илдети менен 5 жылдан бери алышып келген. Аны менен кошо акыркы 2 жылдан бери дагы 2 онкологиялык оорунун да азабын тартууда. Анын айынан 1 жылдан бери бейтапканадан чыкпай да калган. Дарыгерлердин сөөк чучугун аутологиялык жол менен трансплантациялоо сунушуна макул болуп, ак халатчандардын көзөмөлү астында режим кармап ага 2 ай даярданган. Кан көтөрдүк. Лейкоситти 100ге чыгыш керек экен, 88ге чыгарды. Врачтардын көзөмөлүндө врачтар өзү дарылап, өздөрү жакшы жыйынтык берди. Дарылаган жыйынтыгы жакшы болгондук себебинен биз Кудайга шүгүр азыр баштапкы ооруганына караганда биз Кудайга шүгүр аябай жакшы жыйынтыгы. Министрдин көзөмөлүндө болот деп шүгүр президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевичтин фондунан каржыланат деп айтылган. Эч кандай пересадкага атап биз эч кандай акча, анан дары-дармекке эч бир акча бербедик. Сөөк чучугун аутологиялык жол менен алмаштырууда аферездик аппарат колдонулду. Жабдуу Кыргызстанга биринчи жолу алынып келинген. Аны иштетүүдө жергиликтүү дарыгерлер туркиялык кесиптештеринен онлайн кеңеш алып гана пайдаланышты. Дал ушул аферездик аппараттын жардамы менен кыздын сөөк чучугундагы өзөктүү клеткалар чогултулуп, ал тазалангандан кийин кайра жайгаштырылат. Ушундай эле ыкма канды тазалоого дагы колдонулат. Бейтаптын толук сакайып кетишине бул 2 ыкма тең жасалууга тийиш. Эгерде бирөө гана аткарыла турган болсо, анда натыйжа бербеши мүмкүн. Бейтап бул этапка чейин 5 жолу химиотерапия алган. Азыр ошол эне клеткаларын топтоо башталат, топ алып, мындай кийин дагы бир сыйра химиялык жол менен дарылап туруп, организмди мындай айтканда тазалап, анан кайтадан ушул топтолгон клеткаларды биздин пациенттин өзүнө куят. Анан ошонун жыйынтыгында мындай 90-100% натыйжалуулук күтүлөт да. Абалы буюрса биздин пациенттин абалы бул ушул иш-чара бүткөндөн кийин баары биригип, 1 айдын тегерегинде болот. Ошондон кийин абалы мындай жакшырат, турукташат. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев мекемеге барып, операциянын жүрүшү менен таанышып, бейтаптын абалынан кабар алды. Бейшеналиев бул күн өлкө тарыхында маанилүү экенин белгилеп, рактын оору дартынан жапа чеккен балдарды дарылоодо жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып жатканына токтолду. Аутогема ар кандай да баягы эмесичи оорулар башка. Бул жерде болсо лимфома Ходжкина деп коет. Андан кийин баягыныкы болсо острый лейкоз болчу. А бул жерде болсо биринчилерден башталып атабыз. Бул кылынгандан кийин 100% пересек кылгандан айыгып кетет. Биздин бул жердеги окуучулардын баардыгы окуп келишти. Достук Кыргыз достук клиникасынан дагы биздин специалисттер келишти. Сөөк чучугун аутологиялык жол менен алмаштыруу бейтаптын өздүк клеткаларын колдонгон заманбап жана эффективдүү дарылоо ыкмасы. Бул ыкма иммундук коркунучтарды азайтып, дарылоонун натыйжалуулугун жакшыртат. Жакынкы күндөрү дагы бир бейтапка аллогендик жол менен жилик чучугун алмаштыруу операциясы жасалат. Учурда акыркы даярдыктар жүрүп жатат. Рахат Кыдыр Токтоева, Дүйшөн Шаршенбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.